Саламатсыздарбы, 5 каналда түз эфирде ой бүгүн көрсөтүүсү. Менин атым Мирлан Айталы. Бүгүн биз талкуулай турган теманын аты Зеленскийдин сценарийи кыргыздардын башына чак келеби деп аталат. Бүгүнкү студиянын меймандары менен мен тааныштыра кетейин. Мен сол жагымда Кубатбек Байболов мырза, саламатсызбы? Мурдагы башкы прокурор, Жогорку Кеңештин 2 жолку депутаты. 3 жолку депутаты, кечиресиз. Андан кийин Табылды Акеров, саясаттануучу, жакындан бери билим берүүнүн отличниги. Сизди ушул нам ыйгарылганы менен куттуктайбыз. Мен оң жагымда Алишер Мамасалиев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, мамлекеттик башкаруу системасы боюнча эксперт. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жана Мавлян Аскарбеков, 1 май администрациялык районунун акиминин орун басары. Саламатсызбы? Саламатсыз. Урматтуу коноктор, мен биринчи эле алгачкы суроону Кубатбек мырза сизге берейин деп турам. Ушу мына кече көрдүк, Украинанын жаңы президенттин инаугурациясын көрдүк. Зеленскийдин ошол жерде айткан сөздөрү, ошол жерде кайрылуусу, ошонун ичинде Раданы таркаткандыгы, өкмөттү таркаткандыгы, ооба. Ошол аябай резонанстуу, бизде дагы Кыргызстандагы аябай соц тармактарда аябай резонанстуу кабыл алынды. Аябай эле суктануу менен дагы кабыл алынды. Жанагы кабинеттерге, аткаминерлерге, кабинеттерге менин сүрөтүн билбей, балдарыңардын сүрөттөрүн илгип чечим чыгарарды. Ошол көздөрдү карабан чечим чыгаргыла депчи. Ошондойго суктанып жатабыз да. Бизде дагы 2 революция болду. Ар революция сайын жаңы үмүттөр менен эл келет, бирок эч жылыш жок сыяктуудай да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эмчү дегенде эле биз анча украинцты кайдан алабыз? Биздин айырмабыз чоң да. Армения болобу, Грузия болобу же Украина болобу, айырма чоң. Эң жөнөкөй мисал Тбилисиде болобу, же Ереванда болобу, же Киевде болобу, канча деген миңдеген адамдар чогулуп, наразычылыгын айтып, алты тополоң болуп, бир дагы дүкөн тонолгон жок, бир дагы айнек сынган жок. Бизде болсо, жана сен революция деп аткандан кийинки Бишкектин акыбалын билесиңер. Биринчи жолу мамлекеттик комиссия түзүлүп, Усенов башында туруп, 120 миллионго жакын долларга жакын чыгым болгон. 8 киши курман болгон. Экинчисинде андан 5 бетер болуп, 500-тен 700-кө чейинки адам курман болгон. Андыктан бул революция деген, бирөө сурайт дейт, революция дегенден жаман нерсе барбы деп. Анда жооп беришет экен, кийинки революция андан да жаман депчи. Так что революция дегениңер бул али изилден эле феномен. Биз канча жыл артка кеттик, канча деген чыгым болду, канча деген адамдарды жоготтук. Бул тарыхчылардын изилдей турган өтө чоң опот. Биздин тагдырыбызга балта чапкан. Анан кийин албетте үмүт пайда болду элде. Алтыгүл биз дагы саясатчылар дагы абдан чоң үмүттө болдук. Бирок тилекке каршы ошол бийликке келгендер чоң өзгөрүүлөр жасайбыз деген ниети да болгон эмес, турбайбы көрсө. Тиш жүзүндө баягы эле методика менен, баягы эле ыкмалар менен мамлекетти мындан ары башкарабыз деген үмүт менен келишкен, турбайбы көрсө. Жыйынтыгын мына көрүп атасыз. Табылды мырза, сизге суроо айтсаңыз, ушу ар дайым ушул жаштарга жол деп келебиз. Жаштарга үмүт кандай? Биз ишенсек болобу, ушу жаштар, мисалы, мына азыр Зеленскийдин эле фонунан карасак, 41 жашында экен. Убагында Михаил Саакашвили Грузиянын президенттигине 37 жашында келиптир. Пашинян болсо, Армениянын премьер-министри 43 жашында экен да. Ушул мындай жаңылануу бир доору бизге келеби? Ошого үмүт барбы? Доору келет. Эмне үчүн Грузияда, Украинада ошондой мындай жаңылануу болуп атат, анан кескин коомдун жашоосу өзгөрүп атат. Себептен ошол революционер балдар же болбосо реформачыл балдар
Саакашвили же болбосо мына азыр Зеленский өзүн көрсөтүп атат. Булар ошол батыш коомчулугунда болуп, аларды көрүп, ошол жактан окуп, тажрыйба алып, баарын көрүп келип, кээ бирөө бизнес жасап келип атат. Мындайча айтканда, батыштын образына толук бойдон кирип келиптир, анан дал ошондой өзгөртүүлөрдү жасоого аракет кылып атат. Мисалы үчүн Зеленский айтып атпайбы, мен сүрөтүмдү илбей койгула, анан себеп дегенде ал жакта ошо мындай батыштагыдай кылгысы келип атат. И мисалы үчүн бизде деле болгон, мисалы үчүн Горбачев келгенде, Горбачев батышта болгон, көргөн, баарын билет, а биздин советтик эмелер андайды көргөн да эмес да. Бизде дайыма лозунгдардын баарын тең жазып койгон. 20-съездин тиги чечимдердин баарын так очурунда аткарабыз деп ошондой лозунгдар келе берген. Горбачевдин учурунда кескин өзгөргөн да. Ал айткан, ал перестройка деген баарыбыз тең билдик, перестройка деген эмне экенин. То есть баарын толук бойдон өзгөртөм деп. Мына ошондой да. И бизде дагы эгерде ошо батыштын образына сиңип, ошакты көрүп келген адам келсе, анда өзгөрүүлөр болот. Эмне үчүн батышчыл дегендерди ат коюп келип кайра ашмактан чыгарып атпайбы? Бизде батышчыл деген батыштагы тажрыйбаны үйрөнүп келип, нарицательный, бизде тиги бул батышчыл, бул Америка тиги келип атышпайбы кайра? Эмне үчүн бизде батышчыл ошол балдарды кабыл албай атышат? Мисалы үчүн бизде Акаевдин балдары окуп келген туурабы, Равшандар окуп келди, башкалар окуп келди. Бирок кабыл албай атышат. Себеп дегенде булар ошондой мындай кыргыз коомчулугуна туура келген мүнөздө аракеттенбей атышат. Булар туура өтө сонун баягы өздөрүн көрсөтүп келет да, анан батыш деген ушул экен деп эле Кыргызстанда 90% мусулмандар болуп атса, транссексуалдардын тиги митингине барып жүрүшөт да. Андан кийин ким колдойт аларды? Эч ким колдобойт. Мейли 60-40% деп коебуз. Бирок баары бир ошондой. Болсо эле мусулман андай эмес. Ошондой да. Экинчиси, бизде кландык система өтө катуу мындай өнүгүп кеткен. Ошондуктан кландар өткөрбөйт жаштарды. Кыргызстанда эмне үчүн жаңы жаш саясатчы чоң бийиктикке чыга албайт? Себептен де кландар өткөрбөйт, баары тең отуруп турат. Мынакей кече өңкүлө балыкчынын мээрин алгыла, 27-деги жаш бала, атасы, агасы депутат болуп ошол балыкчы шаарында отурат. Анан ошол жерди контролдош үчүн эми баласы дагы мэр болуп атат да. Мындайча айтканда өтпөйт. И жогору жакка дагы өтүү кыйын, баары тең контролго алынып турат. Анан эмне үчүн Акаевден бери өзгөрбөй атат, революционерлер келип атса да? Себеп дегенде Акаев өзү өстүрүп чыккан бизнесмендердин курмандыгы болду. Аларга жол бербей, кармап бизнести неметем деп, бизнестердин баары тең чогулду дагы Акаевди кулатты. Анткени Акаевдин кереги жок болуп калды. Бизнес бутуна туруп алгандан кийин. Кийинкилер болсо бийлик талашып эле монтип аракеттенип атышат да. Как раз ошо кийинкилерди сурайын деп аттым эле да. Алишер мырза, сиз айтсаңыз, мына 2005-2006 жылдары ошол революциянын толкуну менен саясий манежге, аренага келгенсиз да. Ошондо андан кийин дагы депутат болдуңуз. Ошо айтсаңыз, мына Табылды мырза айткан кландык деген нерсе ушул эң түпкү тамырындагы себеп ушул кландыкта эмеспи бизде? Бажа, куда сүйөк, тиги кошунам, досум деген ошол кландык неме эмеспи? Көйгөй эмеспи? Эми бизде жаш саясатчылар эми асмандан түшпөйт да. Бизде жаштар мына партия аркылуу же башка жерденби саясатты жүрүп, чоңдордон тажрыйба алып, анан чоң саясатка келгенде, чоң саясат бул эми как футбол сыяктуу да. Бул жогорку лигада. Жогорку лигада сен ошол эреже менен ойношуң керек да. Эгерде жок, мен өзүм жолум бар десең, анда четке туруп өзүң командасын түзүшүң керек да. Мына мисалды келтирейин, мына Жанар Акаев.
бүгүнкү күнү жаш саясатчылардын арасында эң мындай белгилүү авторитети бар жигит да. Бирок жалгыз өзү даже жогорку кеңешке келе албайт. Себеп партия алкуру кириш керек да. Же партияга кирет, же анда жаңы команданы түзөт. Жаңы команданы түзгөндөн кийин бул каражат керек. Сөзсүз түрдө бир мындай каражаты бар адам менен бир келишимге келип мындай компромисске келиш керек да. Саясат бул деген өзү эмне бул? Сөзүнүн мазмуну. Бул компромисстин табы. Эми баягы революцияны алсак, эми эскертип коюш керек. Башында сиз туура айткансыз, 2013 жылы бул Грузияда башталган, анан Украинада, анан бизге ошол таасир тийгизип, 2005 жылы бизде инкылап болгон да. Бирок тилекке каршы, эгерде Украинаны алсак, Грузияны алсак, алар шайлоо сайын, ал президенттик шайлоо сайын мындай алдыга жылыштар болуп атат да. Тилекке каршы бизде тескеринче шайлоо сайын биз артка басып атабыз. Себебин сурап атабыз. Кландыкта эмеспи? Жок, себеби менин оюмча бул жеке менин ой пикирим. Мисалы биздин баягы бийликке келген адамдардын максаты бул ошол бийликти алуу болчу да. Саакашвилини алсак, Ющенкону алсак, бул системаны өзгөртүү менен барган. Бийлик бул инструмент катары пайда болгон да. Бизде идеология жок болчу. Бакиев келди, Атамбаев келди. Эгерде идеология жок болсо, реформа эч качан болбойт да. Бизге идеология жетпей атат. Эгерде мына бүгүнкү ситуацияны алсак, мен ойлойм, мына азыр убакыт келди, президент Жээнбеков, Сооронбай Шарипович элге өзүнүн мындай көз карашын, мына келечекте Кыргызстан мындай мамлекет болуш керек. Ушундай сунуштар менен кайрылыш керек да. Себеп эл бүгүн түшүнүксүз, биз каяка баратабыз? Келечекте эмне болот деп ушундай суроолор пайда болду да. Ушундай суроолорго жооп бериш керек. Президент болобу, премьер-министр болобу. Эң негизи бизге улуттук саясий идеология жетпей атат. Мавлян мырза, айтсаңыз, бизде келгиле эркин пикирлешели деген көрсөтүүбүз бар да, ошого бир 2 ай мурун катышып кеткенсиз, ошондо күбө болгом. Ошондо сиз айткансыз да, 2005 беле 2006 жылы ушу үмүт менен келип, ошол инкылап дейбиз, революция ошондон өткөндөн кийин, анан ишени чакталбай алгандан кийин бириң өлүп, бириң кал деп туруп, мен Улуу Британияга окуганы, тажрыйба алганы кетип, андан кийин кайра келип, ошо кайра Кыргызстанга салымымды кошоюн деп чечкем деп айтып атпайсызбы? Ошол үмүттөрүңүз азыр кандай болуп атат? Дагы эле үмүттөсүзбү, же бир аз жогоруладыбы, же төмөндөдүбү деңгээли? Жанагы Табылды мырза айткан клан, мисалы батыштан келген биздин бүтүрүүчүлөр, ошол жактагы эле тажрыйба алып келип, сизге окшогондор келип, биякта ошол кландын айынан жогору жакка саясий аренага чыга албай жаткан жокпу? 2005 жылы мен үмүттөнсөм, 2010 жылдан бери мен күрөшүп келе жатам. Мен ошол үмүтүмдү, мен балдарымдын үмүтүн жана мен мамлекетимдин келечеги үчүн мен күрөшүп келе жатам. Акыркы 9 жыл күрөш чоң тажрыйба болду. Чынында көп нерсени башыбыздан өткүзүп, көп сыноодон өттүк. Кийинки азыр саясий трансформация бул мен азыр алып жаткан тажрыйба. Келечекке дагы чоң пландар бар. Мен бүгүн күрөштүн үстүндөмүн. Мен үмүттөнүп эле отурбайм, мен бүгүн күрөштүн үстүндөмүн. Бул күрөш уланат. Биздин коом, анын ичинде жаштар, биз бышып жетилип калдык. Негизги маселе, орусча айтканда, проблемалардын бири бул ошол бийликтен байыган эски түшүнүктөгү бир топ саясатчылардын агымы. Алардын доору бүтүп, бүгүн четтөө алдында турат. Бул сөзсүз трансформация болот. Экинчи, бул жерде айтылып кеткендей, инкылаптан инкылап биз артка кеттик дегенге мен кошулбайм. Биринчи инкылапта, экинчи инкылапта биздин коомдун мүнөзүн, аң сезимин өзгөртүп, бизди саясий трансформацияга алып келип жатат. Бүгүн биз ошол эки инкылаптын айынан кардиналдуу түрдө өзбектерден, казактардан, эң башкысы түркмөндөрдөн айырмаланып турабыз. Биздин ар бир жаран. Бул биз эркин сүйлөп, оюбузду эркин айтып, Facebook болобу, соц тармак болобу, көчөдө болобу, митингде болобу, биз жарандарыбызды бышырдык. Жарандар саясий аң сезим түшүнүккө келип жетти. Эми кийинки этап бул саясий трансформация жана өзгөрүү. Мен оюмча азыр биздин президенттин баштаган иши бул чынында чоң миссия.
27 жылдан бери мамлекетти тоногон адамдарды бүгүн камап баштады. Мына 2 вице-премьер отурат, министрлер, депутаттар бүгүн дагы отуруп атышат. Бул иш токтобош керек дагы. Менин оюмча Сооронбай Шариповичтин негизги миссиясы 35 адам эмес, бир 100дөй адамды камап, куздуруп, экинчи казынага кол салбай тургандай кылыш керек. Анан кийинки этап, менин оюмча, эгер азыр бир мындай түшүнүк боло турган болсо, 20-жылга жаңы күчтөрдү дайырдап алып келиш керек. Андан сөзсүз Сооронбай Шарипович 23-жылы өзүнүн президенттик тактын тапшырып атканда сөзсүз жаңы адам чыгат деген ойдомун. Мына ошол чекиттен баштап бизде чоң өзгөрүү, реформа жана өнүгүү башталат деген ойдомун. Азыркы кызматыңызга дайындалганга чейин атка минерлерди аябай сындап келгенсиз да? Азыр өзүңүз атка минерсиз да? Ооба. Күтүлгөндөй эле болдубу же система кандай экен? Сиз иштериңиз кандай болуп атат? Мен бул системага макул болуп кызматка келип атканда дагы бир жолу айтып кетейин, мен өзү публичная политика деп коет. Мен коомдук саясий чөйрөдө жүргөн, коомдук саясий иштер менен аралашып жүргөм акыркы 9 жылдан бери. Азыр муниципалдык кызматка келгеним макул болгонун бир негизи мен ушул системанын ичинен көрүп, изилдеп, түшүнүп, эмнеге ушундай мындай турбайбы? Чечимдер эмне үчүн ушундай кабыл алынып жатат? Кандай буга чейин коррупция болгон? Мисалы мен азыр мына 8 айдын ичинде көп адамдар эмне иш кылганын ичинен көрүп билип, кайсы токтомго кол койгонун, кандай чечим чыгарганын өз көзүм менен көрүп ынанып атам. Анан биздин президент айтып кетти эле, мен 35 адам эмес экен. 350 адамды кадимкидей эле тизмектесек болот экен. Ошондуктан бул мен үчүн дагы чоң тажрыйба. Себеби эртең башка кызмат болсо дагы, эртең жоопкерчилик артылса дагы мен так билишим керек. Кандай чечим кабыл алыш керек, кайсы тарапка басыш керек жана кандай команда менен ал ойду, идеяны ишке ашырыш керек. Кубатбек мырза, айтсаңыз, мына Мавлян мырза айтпадыбы, доору келип калды депчи? Качан келет? Жок, жакындап калды деп, трансформация болот деп өзүңүз. Коом маселен күтүп отуруп келип калдыбы? Тажабады. Коом тажабады. Мындан бир аз мурун Мавлянга окшогон жаштар, силердин муун эчтеге жарабайт, жаштар келсек баарын талкалайбыз деп атышпадыбы? Мына жаштар келди, алды отурат уже. Кеп кары жашта эмес. Мына мезгил далилдеди. Мына азыр далай жаштар отурат. Эчтеке жасай албай атышпайбы? Чынында. Кеп анда эмес. Кеп маселенин өтө тереңдигинде. Бирок аны айтардан мурун Алишердин идеологиясына бир экос токтолуп кетейинчи. Идеология деген измдер. Большевизм, ленинизм, сталинизм, маоизм и всякие другие измы. Бул тоталитардык ой жүгүртүүгө, тоталитардык башкарууга, тоталитардык өлкөгө алып келет. Себеп дегенде кайсы гана изм болбосун, калган измдердин бар басбырлап, түрмөгө тыгып, жана большевиктер 80 жылда орун сүрбөдү. Идеология деген бул коркунучтуу нерсе. Идея. Бул башка нерсе. Идея, коомду идея алдыга сүйрөш керек да. Вот. Бул тигил идеология тууралуу. Анан өзүң айткан кландык. Мына Кыргыздын тарыхы 3000 жыл деп жүрдүк элек, дагы 10.000ге кошулуп атабы? 4000 жылдык тарыхыбыз бар экен. Мына ошол тарыхта үркөрдөй болгон кыргыздар баарын жеңип, кыргыз деген атты ушул күнгө чейин алып келип, мамлекет болуп түтүн булатып аткан себеби эмнеде? Жанагындай жамаат менен, жанагындай эмне деп айттың эле, клан менен жашап, ошол эрежелерге баш ийип, эл эмне дейт деген философия менен келип отуруп, мына күнү бүгүнкүгө чейин биз өзүбүздүн аймагыбыз бар, өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Биз европалык баалуулуктарды чүдөгөндө эле Европа болуп кетебиз деген далалатыбыздан эчтеке чыккан жок. Чындап келгенде бизди жанагы чексиз демократия талкалады. Андан жүрүп отуруп, бизди жалпы Кыргызстан бир округ болуп туруп шайланабыз деген партиялык тизме талкалады. Ал эми тарыхтан алып келе турган болсо, кыргыз деген эң кеминде 5 пассионардык соккуга дуушар болгон этноспуз да биз.
Игчү дегенде эле илгертен Байыртадан келаткан ареалдан жашаган жерибизден ажырап бияка ооп келгенбиз. Эмне деген опу? Канча деген 100 миң деген адамдар жолдо өлгөн, бияктан өлгөн, бияктагылар менен да кармашыш керек эле да. Бул бир чоң сокку болгон. Андан кийинкиси миңдеген жылдар келе жаткан өзүбүздүн динибизден ажыраганбыздагы башка дин башталган. Бул деген эмне? Өлтүрөбүз деп корктук. Нечендеген миңдеген адамдарды өлтүрүп отуруп киргизилген динде бул. Огнем и мечом. Андан жүрүп отуруп большевиктер айтты, феодализмден дароо эле бир иллюзорный социализмге өтөбүз деп туруп, ошого калып барабыз деп. Үчүнчү чоң пассионардык сокку болгон. Андан жүрүп отуруп согуштал. Андан жүрүп отуруп репрессияны ал. 37-38 жылдар. Жанагы Мавлян айтып аткан барын отургузабыз дегендей пикирди айтып атпайбы? Жалаң гана отургузуу менен мамлекеттин тагдыры, коомдун тагдыры өзгөрбөйт. Кантип өзгөртүш керек анда? Бул деген мен далайдан бери айтып келатам. Биздин кризистик акыбалдан чыгуу үчүн жалпы мамлекеттин башкаруу системасын реформалаш керек. Маселен, азыр укук коргоочулар КГБны реформировать этебиз деп ызычуу болуп атышпайбы? Мындан мурдураак МВДга биздин реформалардын баары тең 27 жылдан бери эле мындай фрагмент. Бир фрагментти реформалайбыз дейт, калган институттар талкалайт. Маселен, МВДны 1000 жерден жакшы кылганыңар менен тергөө укук бузулгандан баштап тетиги түрмөгө отуруп чыкканга чейинки системада. Маселен, МВДны жакшы кылсаңар прокуратурасы талкалайт, калгандар талкалайт, соттор талкалайт. Андыктан реформа деген бул комплекстүү модернизациялык бир план болуш керек. Ал план кантип ишке ашат? Конституциялык реформадан башташ керек. Конституциябыздын өзү аманат болуп атпайбы? Конституциянын өзүндө карама каршы келген институттар көп болуп атпайбы? Бир мисал айтайын, убакыттарда. Мына 5-6 чакырылыштагы депутаттар өкмөттү иштетпей койбоду. Иштетпейт. Депутаттар өкмөттүн функциясын өзүлөрү алып ручной управление менен башкарабыз деп атат. Өкмөт иштебей эле ошол жогорку кеңештин залында отурбайбы? Мына бир эле мисал. Бизде жанагы 3 бутак болуп бөлүнүп атпайбы бүткүл дүйнөдө? Эми классика бул 3 бутак. 3 бутак баары биригип калбаду. Кимиси ким экенин билбейсиң. Сотторду депутаттар тейлейт, депутаттарды администрациянын кызматкерлери тейлейт, депутаттар өкмөттү тейлейт, момундай болуп каша болуп калбады. Баарын тең ар бир бутак жоопкерчиликтүү өзүнүн функциясын аткарып, өзгөчө мына Мавлян иштеп аткан жергиликтүү өзүн өзү башкаруудун. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу деген институт напрочь жоголбоду. Мына Мавлян иштеп аткан Бишкектин мэриясы бул местное самоуправление, правильно? А бирок местное самоуправление болбой калбадыбы? Баары тияктан тескелип атпайбы? Эгерде ар бир жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өз алдынчулукка ээ болуп, финансасына ээ болсо, бизде баягы биз кабыл алган конституцияда бир 4-5 ай ошондой болгон. Налогтордун чогулуусу кээ бир айыл өкмөттөрдө 1200 эсеге көбөйгөн. Рахмат, Кадыбек мырза. Талды мырза, айтсаңыз, жанагы кландын айынан жаштар кире албайт деп атпайсызбы? Бирок мына Мавлян мырзага окшогондор кирип, бирок ошо системанын тиги коррупцияга малынган, чирип кетип бара жаткан системага душар болгондор да бар да. Ошол жерге баягы тажрыйбасы жок, анан тажрыйбалуулар баягы мындай карышкырлар деп коебуз, саясий карышкырлар, чоң оюнчулар, ошолор келип, ошол бир үйрөтөт да. Мындай кылсаң мындай болот, мындай кылсаң мындай болот деп. Анан ошол системага малынып калат да, билинбей эле өзү эле. Жок, ал жерде мындай да, жеке адамдык сапатка жараша болот да. Мисалы үчүн ар бир адам ошол системага киргенде, мисалы үчүн парламентке барабы, жогорку кызматка келеби, өзү жеке чечет да. Мен коррупционер боломбу же эл үчүн иштеймби деген негиздечи. Ал
эгер коррупционер болгусу келбеген адам ага 90 айтса үйрөтсө деле болбойт, ал өзүнүн туура ишин аткарат да. Бирок карьераңды ойлосоң, карьерасын келечекте карьераң ойлосоң, мен айткандай кыласың деши да мүмкүн. Ооба, жумуштан кет деп. Бирок мен деле өзүм мамлекеттик кызматта иштегем, анан момундай бирдеме туура эмес, мыйзамдуу, мыйзамсыз бирдемени айткандан деле көбүнчө мындай этиятташат, бирок кандайдыр бир жолдор менен жасатып алышы мүмкүн да. Түшүндүрөт да. Ооба, башкача кылып мындай түшүндүрүп. Жасабайм десең, башка кызматка которуп беришет, же болбосо баягы мындай сага андай баягы тапшырмаларды айтпай, мындай көп жакшы ишенбей, анын кишиси эмес болуп каласың. Анын кишиси эмес болуп, ошондой болуп каласың да. Анан ар бир клан өзүнүн кишилерин тартып келе берет да. Аким болгондон баштап өзүнүн кишисин тартып келе берет, анан чокусуна чыкканда, анан бүт баарын тең ар кайсы жерге коет да. Анан кийин кайра эле жанагындай акчанын баарын көрүп, мына Бакиевтердин примерин алсаңыздар деле болот. Атамбаев болсо эч жактан алган жок, ал өзүнүн эле завхозун, секретарша эмне телохранительдерин койду дагы, анан ошонун негизинде бийликти монополиялап туруп, баарын сүрүп, баарын контролго алып коюшту да. Мындайча айтканда, ар түрдүү жолдору бар да, ар түрдүү жолдору бар. Анан ошонун ичинде жанагы жаштар кантип чыгат? Мисалы үчүн СМИнин баары жабык. Мына азыр баардыгы тең мындай салыштырмалуу жакшы, мындай СМИ өзүнчө эркин болуп атат. Бирок буга чейинки абалды алсак, баары тең жабыкта, баары тең контролдо, эч ким чыкпайт. Айткан адамдар гана чыгат, тиги бийлик каалаган адамдар гана сүйлөйт. Жада калса жогорку кеңештин депутаттары дагы сүйлөй алчу эмес да. Аларга айтат, ошондо гана, анан сейрек кошуп коюш керек дегенде гана келип 5-чи каналданбы, башка жактанбы бир жактан сүйлөп коюп турушчу да. Мындайча айтканда, жалпы контролго алынат да. Мына ошондуктан баягы жаштардын өсүшүнө өтө мындай кыйын. Анан жаштар дагы өздөрү мындай демилгечил эмес да Кыргызстанда. Жаштар өздөрү мондай көрсөтүп өздөрүн мындай программаларды иштеп, же болбосо бир кандайдыр бир нерселерге активдүү катышып, процесстергечи ошондой жок да бизде. Бирок жаштар албетте жана митингтерде баягы чыгып сүйлөп мындай көрүнүп калышат. А так жалпы процесстерде өздөрүнүн демилгелери менен бир программаларды иштеп чыгып мынтип айткан жаштар жок Кыргызстанда. Согушуп жүрүп кириш керек да. Алишер мырза, жаштардын көбү мындай бийликтичи, саясатты подарка жок, торт сыяктуу ойлоп жүрүшөт, алып келип анан берип кетет. алма бош оозума түш. Согушуп жүрүп кириш керек да. Жаштар жеңил жолун издейт. Согушуп атып, мына мамлекеттик кызматка барат. Жаштар жеңил жолун издейт да. Мисалы үчүн өтө таанымал. Бирок жаштарыңарды көрүп, таанымал болуш үчүн акалдар, жаштарыңарды көрүп, бирөө менен түрмөдө отурат мына. Бирөө менен чабышат, же болбосо атасы, тайкеси, бирдемеси аркылуу бийликтин чокусуна жеткенге аракет кылышат. Формуланын өзү туура эмес. Анан жаштар анан Алишер мырза, ушуну сурайын дедим эле. Мына азыр Кубатбек мырза айтып атпайбы? Жаштарыңарды көрдүк деп атпайбы? Жүрүп берем дагы, жакшы. Мына соттун чечими чыкты, мисалы ТЭЦ боюнча, бир эле ТЭЦ боюнча айталы, расмий айта алабыз да. Соттун чечими чыкты. Азыр ошол жаш муундун өкүлдөрү азыр каякта экенин баарыбыз эле билебиз. Ошондон улам Кубатбек мырза азыр айтып атат болуш керек да, баягы жаштарыңарды көрдүк депчи. Мен жанагы Табылды мырзага сураганым ошого дуушар болуп калбайбы? Жанагы карышкырлардын сөзүнө кирип кетип, анан ошого дуушар болуп калып, ушундай моменттер болуп калган жокпу дейм да. Мен мына биздин байкелерге эскертип келейин. Мына эки революцияны ким жасады? Жаштар жасады да, туурабы? Жаштар жасап атат да. Бирок тилекке каршы ал көбүнчө бул инструмент катары пайдаланат да. Анан эми баягы жогоруда баягы бир сиз суроо бербедиңиз беле? Баягы эмне үчүн бизде реформалар алдыга жылбай атат? Ишке ашпай атат. Мен ошол боюнча айтып кетет элем. Мына бүткүл дүйнөдө эки эле жол бар. Мындай чоң, радикалдуу кадамдарга барыш үчүн. Биринчи бул революция. Эгерде чын эле бүт баягы саясий элита алмаштырып, жаңы идеология пайда болсо, мен дагы айтат элем, идеология керек бизге. Тем более биз Азияда турабыз.
А экинчи жол, эгерде бийлик башкаруу система туруктуу болсо, эгерде президент өзүнө күчүнө ишенсе, ошондо гана бул реформага бара алат да. Себеби реформалардын бир мындай проблемасы бар да. Эгерде эл ал реформалардын мындай эффективин пайдасын сезбесе тез арада, алар тескеринче нааразы болуп, ошол президентке, ошол реформаторго каршы чыгышат да. Ошондуктан бул жакта сөзсүз түрдө реформа болобу, революция болобу, же бул программа болобу, эң биринчи мен дагы бир жолу айтып кетет элем, идеология керек. Мына мисалы мен бир суроону берейин баарыбызга да. Кыргызстан мына келечекте мисалы 2055 жылы бул кандай мамлекет болушу керек? Жалпы өзү мамлекет катары болобу болбойбу келечекте? Ну, это идея, это идея. Жок, бул идеология. Бизде панжийин, эми мен болобу болбойбу деген дагы суроо туулушу мүмкүнбү? Это гипотеза. Жок, бул идеология. Эгерде биз ошол суроого жоопту тапсак, ошондо гана бизде программа болот да, стратегия пайда болот да. Стратегия аркылуу биз реформага барабыз. Бул кадам менен да. А идеология жок болсо, эч кандай биз реформа менен Жанагы 2040 жылга чейин туруктуу өнүгүү деген бул деле Программа. Бул неме болгон, стратегия болгон да. Иллюзорная программа. Аны Атамбаев мен билгеним боюнча 26%ке аны аткарды. Өзү стратегия ушундай болуш керек. Чоң, бийик максатты коюш керек да. Сөз түрдө, эми бул Атамбаевдин баягы стратегиясы болгон. Жээнбеков бул башка президент. Анын көз карашы, философиясы башка. Мен ойлойм, ал өзүнүн идеясын, өзүнүн көз карашын элге сунушташ керек сөз түрдө. Мавлен мырза, сөз сурап атасыз. Биз 40-жыл, 50-жыл деген абдан жакшы. Эртеңки боло турган күндү бүгүн ойлонушубуз керек. Бизде 20-жылы шайлоо болот. Шайлоо мыйзамдарын бүгүн өзгөртүш керек. Тилекке каршы депутаттардын бир группасы өзүнчө, президент тарабынан иш тобу өзүнчө иштеп жатат. Бирдиктүү бир максат жана тапшырмалар, задача коюлбой жатат да. Мен оюмча, биринчи биз олигархиялык, бандиттик системадагы адамдарды толугу менен саясаттан четтетиш керек. Мына ошол кириш керек. Бул биринчи. Экинчи, акчанын атаандаштыгы эмес, идеянын атаандаштыгы болуш керек. Ошого негиз түзүш керек. Жанагындай той топур, баннер, тигиле эле бул эле жыйыштырыш керек дагы, баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Мен бул идеяны 8 жылдан бери айтып келе жатам. 3 ай шайлоо болуш керек. 3 ай дегенде бул подготовительный, дебаты, встречи, баягы Европа, өнүккөн мамлекеттерде болот атпайбы? Чыгыш керек мондай. Бардык теле, радио, интернет ресурстар бардыгына бирдей шарт түзүп бериш керек. Колунда барына да, жоогуна да. Атаандаштык привилегия болбош керек, акча атаандаштыгы. Кимде акча көп болсо. Ошондо биз каражат факторун жокко чыгарыш керек. Биринчи. Ошондо кланы болобу, башка айтпай чотпай болобу, шайлоодон четтетиш керек да. Мына шайлоодо ошол мыйзамдардын баарын өзгөртүш керек. Жанагындай квотирование дегендер бар. НПОлор киргиз атпайбы? Аялдар мынча кириш керек, анан жаштар мынча кириш керек, анан инвалидтер мынча кириш керек, анан көп улуттар кириш керек. Анан мен айтпам, анда лесбиянкалар деле киргизип койгула анда. Андайлардын баарын жыйыштырыш керек. Мен сиз айткан сөзгө кошулам. Бул жерде жаш, кары дебей, тиги чоңдун баласы эмес. Жөндөмгө жарашат. Саясатта күрөшүп, өзүнүн потенциалы бар адам, кызпы, жашпы, эркекпи карабай шайлоодо утуп келиш керек. Күрөшкөн адам гана адам мамлекетти өзгөртө алат. Бирөөнүн колтугунда чоңойгон, бирөөнүн канатында өскөн, же бирөөнүн акчасына келген адамдардын көрүп атабыз, отурат. Жогорку кеңеште да, башка жагында дагы. Бүгүн саясий лидерлер дагы, президент дагы бардыгы түшүндү. Эч кандай жыйынтык чыкпаганы. Ошондуктан бизде жалгыз жол бүгүн тез арада шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек да, баарына бирдей негиз түзүш керек. Күчтүү адамдар атаандаш өзү чыгат. 20-жыл жакшы шайлоо менен парламентти түптөш керек. 23-жылга дагы мыйзамдарды өзгөртүп, негиз түзүп, 3 жылдын ичинде негиз түзүп туруп, потенциалдуу адамдарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Жаш болобу, карыз болобу, элдин жүрөгүнө, акылына жеткен адам келиш керек да. 23-жылы парламент менен биргеликте чоң реформаны башташ керек. Мана ошондо бизде өзгөрүү болот. Алишер мырза, айтсаңыз, жаштар идеясыз дегенге сиз кошуласызбы? Мисалы, Мавлен мырза, мүмкүн 50 же 100 ушундай идеясы менен, ушундай амбициялары менен барлардын бирөөсү эледир, мүмкүнчү.
башкалары идеясы жок, баягы бияктан чыксамбы тияктан чыксамбы деп жүргөндөрдүр мүмкүнчү. Ошо идеялуулар негизи жаштарда Мен идея ойлойм сөзсүз түрдө жаштарды колдош керек. же түшүнчүп эле калышканбы жаштар? Ай, бияктан эми азыр кетишсинчи, анан барам дегендерби? Ошондой эле калдыбы? Жок, мен мына Мавлян айтып кетти. Мен ойлойм сөзсүз түрдө жаштарды колдош керек. Эми кантип Кызматка коюппу? Жок, мен азыр айтып берем. Койдук да. Мисалы 2005-жылдан кийин баягы Бакиев конституциялык реформа жасаганда биз баягы мына келкел болуп биз талап койгонбуз да, сөзсүз түрдө баягы шайлоо мыйзамдарга атайын жаштар үчүн квота киргизгиле депчи. Себеп ошол кезде эми мен билбейм, мына Кодек Калбеч билет, көбүнчө бул 50дөн ашык мындай аксакалдар, байкелер көбүнчө отурганда жогорку кеңеште жаштар жок болчу таптакыр. Хорошо, келишти, мына квота менен алып келдиңер. Аялдарды, жаштарды эмне болду? Эмне болду? Эмне болду? 5-6 сазыв жалпы элдин маанайы боюнча эң Кыргызстандын тарыхындагы чабал бир гана жаштар, мына Акаев, Касымалиева, дагы кимдер? Мына ну и что? Эмнени өзгөртүш? Как ну что? Парламенттин максаты эмне? Бул дискуссия болуш керек, проблеманы көтөрүш керек. Мына жаштар, көбүнчө жаштар көтөрүп атат. Эми силер тарымбагыла, аксакалдар, тарымбагыла, мындайча айтканда орустар айтат го, с вами кашу не сваришь. Жок, мен ага макулмун. Эми биздин муун элдин ишенимин актай алганыбыз жок, туура. Биздин колубуздан эчтеке келген жок, аныңа да макулмун. Бирок азыр калып келген квота менен алып келгениңерди эчтеке жасай албай атпайбы? Эми парламентте отуруп деп койгон биз деле деп жүрдүк. Ну и что? Жок, кимди айтып атасыз? Жана сен айтып аткан жаштарды айтып атам. Ну что не изменилось? Мына жаштар, жаш саясатчылар эмнени өзгөрттү? Вот реально. Биз заводдогу жанагы выпускной цех сыяктуу акыркы продукциядан жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Анан кийин бирдеме деп койсо эле анан бул кыйын деп айтыш кыйын да. Жанагы сен айтып аткан жаштарыңдын баары тең КСДП деген атагы алайга кеткен партиянын квотасы менен келишкен, туурабы? Ооба. Анан эмне кылды СДПК? Эмне кылды? Катастрофа! Катастрофа алып келбедиби? Катастрофа алып келди. Эми бул жакта жаштардын күнөөсү барбы? Национал социалисттерди Германия эли жыйынтык чыгарып туруп закондо жок деп чыгарады. Биякта жанагы бийликте жүргөн партия, жаңы эле СДПК дейбин. 5-6 сазывда отургандарды, ошол партияларды экинчи саясатка келтирбей истеген заман өзгөрдү. Чечим чыгарыш керек. Заман өзгөрдү. Особенно правящий партияны. Азыр мына заманбап технологиялар пайда болуп атат. Көрүп атасыздар, азыр коомда өзүн мына бутуна турду. Кадимкиде саясий күч болду. Мына жаштар, көбүнчө жаштар азыр я не знаю, как ты рассуждаешь. 9 жыл болду, да? Правящая партия СДПК болду. 9 жыл болду. Мен СДПКга адвокат болбоюнчу. Ну подожди. Мына Казахстан, сен азыр айтып атасың Казахстан тиги бу деп. Казахстанда на душу населения 15 000 ВВП. Киши башына бөлүп келгенде. Биз Тажикстандан да артта калдык. $1200. Өзбекстанда 13 000. Жок, кеп эмнеде болуп атат? Ну вот. Кеп жаштарда болуп атат. Мен айтып атам. Жаштар колдош керек. Чалдар болобу, биздин муун болобу. Биз катастрофага алып келдик да. Сейчас стоит вопрос о государственности. Биз болобузбу Кыргызстан, же болбой калабыз, ошого келдик. Мына Мавлян айтып атат, 20-жылы момундай керек деп. Азыр кайсы каналды ачпа? Ким менен сүйлөшпөм, момундай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Кыргыз кандай кылыш керектигин уже түшүнүп калды. Баары тигиндей кылыш керек, мында кантип деген суроону коюп көрчү азыр. Кантип вот практически пошагово айтып берсең, кантип. Алишер мырза деле айткан, ошо 2055-жылы Кыргызстан кыргыз үчүн чечмелер болбойбу. Кантип жасайсыңар ушул Мавлян айтып аткан өзгөрүүлөрдү кантип практически кантип? Азыр бизде жарнамага тыныгуу бар экен, андан кийин улантабыз. Ошол суроону азыр жарнамадан кийин берейин.
Болотбек мырза, мына айтсаңыз, сиз ооба биз ката кылыптырбыз деп атпайсызбы? Ошо Эми, мойнуңа алып атасыз, мындай да- жоопкерчиликти алып мындай да. атасыз, Мына 29 жыл болду. Биздин мурунку муун элдин ишенимин актай алган жокпуз да. Жүрүп отуруп эң негизгиси биздин өнүгүү динамикабыз анча жакшы болбой атпайбы. Керек болсо тескери болуп атпайбы, динамика. Мына согуш жылдары деле абдан кыйын болгон, бирок элде үмүт болгон, динамика, положительный динамика болгон. Азыр андай динамика жок. Вот. Анан эми жаштар, карлар деп жаштар биз кыйынбыз, силер кое тур мен жанчам деп атпайбы. Мына бир нече жылдан бери жаштар деле иштеп келатат, эч нерсе өзгөргөн жок. Так что бу жерде жана формула башкача болуш керек. Жанагы эмне үчүн кландык аң сезим өнүгүп кетти деген суроону коюп атпайсыңбы? Анын бирден бир себеби биздин мамлекеттүүлүгүбүз бүт элек эң баштапкы этапта болуп атпайбы? Жанагы адамдар, саясатчылар мамлекетке ишенбейт. Алар өзүнүн кландарына. Эгерде башка иш түштө, мен ушулардын аркасы менен боштондукта калам же болбосо байлык топтойм деген философия башында отурат да. Башка өнүккөн мамлекеттерде мамлекетке ишенет, мамлекетке, государствого ишенет, мени коргоп калат, менин закондуу укуктарымды жактайт. Бизде ошондой ишеним болбогон үчүн кландар күчөп атпайбы. Бул бир дептир. Экинчиси, байыртадан келаткан способ выживания, способ существования, жамаат, клан. Биз алардын баарын чанып туруп, европалык баалуулуктарды чүдөгөндө алсак эле анан кийин демократия болуп кетебиз деген илгери үмүттүн курмандыгы болбодукпу? Кичинеден киргизгенибизде башкача болмок. Анан биз эл эмне дейт деген кыргыздын философиясын чанып, аны четке кактык дагы Европанын баалуулуктарын ала алган жокпуз. Ошон арабек ортодо калып калбадыкпы? Ошондуктан азыр да болсо бир чоң модернизациялуу план, мамлекеттик башкаруу системасын, мамлекеттеги бүткүл системаны бир баштан башкача кылып түзүп чыгыш керек. Мана бир формуласы. Элдин бийлигин өзүнө бериш керек. Элдин бийлиги эмнеде? Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу деген философияда жатат. Анан баары тең келип эле тиги 7-чи кабатка такалып калса, ал жактан чыккан фирмандардын баары жерге жеткенче ката болуп калып атпайбы? Мына Талды мырза, айтсаңыз, ушу кой уят эл эмне дейт деп, анан кландар, мисалы 3000 кишилик эле бир кыштакта ылдый өйдө, ал өйдөңкү айыл, биз ылдыйкы айыл, анан тиги көчө, бул көчө. Ушундай бөлүнүп калбадыкпы? Ушундай бир майдалчылыктан ушундан жабыркап атабызбы деген бир ой кетет да. Бул жерде мындай да эми бул Кубат Калбекович кичине башкачараак айтып атат. Клан деген бул өтө мындай жаман нерсе да. Ал эмне үчүн биз ошондой болуп атабыз? Себеп дегенде шайлоодо карасаңыз, кандидат өзүнүн айылынан же болбосо башка тегерек өзүнүн районунан канча добуш аларын билет, себептен өзүнүн кланын гана шайлайт да аны. Мисалы үчүн ошол айылга келин болуп келген келиндер тиги өзүнүн тияктагы кланына шайлайт. Мына ошондой жүрүп атпайбы шайлоо? Келиндердин добуштарын санабайт кээ-бирөөлөр. Неге мындай ыдырап кетти? Генетически ар бир клан өзүн мындай бийик сезгиси келет да. Биздин кландан бирөө коюп турсун тетяктан. Эмне себептен бул урулук патриархалдык коомдук түзүлүштүн калдыктары аң сезимде отурат бу жерде. Аң сезимде отурат. Ким болбосун биз эчтеке билбейбиз, только биздин гана бала тетякта туруш керек бирөө туубузду кармап деп турушат да, анан ошондой шайлоолор ошондой кыргыз эли, кыргыз улуту, кыргызстандыктар деп эч ким ойлобойт анда, өзүн эле урулсун, өзүн эле көчөсүн. Анткени мындай сырттан мындай коркунуч жок да, душман жок. Бир душман болсо, анда баары биригет. Душман жок болсо, мындай тынч абалда баары тең өзү үчүн, өзүнүн гана туусу менен тетякка чыгыш керек чокусуна. Монголдор деле ар бир клан, ар бир уру, 40 уру деп атпайсызбы? Биздин урудан бирөөнү президент коебуз деп
жан талашып атышпайбы? Ошондуктан бизге андай жанагы президентке башкаруу болбойт. Только парламентский гана болуш керек да. Ошондо анан жанагы биздин урууну алып барып туруп тетерикке отурсабыз 7-ташка деген ураандар болбойт. Мына тиги жанагы уруу болуп фонддор түзүлүп эметип атпайбы? Ошолордо киргенде жиналыштарында ошентип атпайбы? Биздин уруудан бирөөнү алып барып отургусалы. Ал келесобу, алтынбы, мындай таланттуу бирөөбү, эч ким аны карабайт. Бирок айтат, мына баланы тетиякка кошолу. Эртең президентке барып сүйлөшөбүз, 5-6 киши жасылгыла аксакалдар могу баланы барып туруп айтып, бир жерге отургузуп келгиле деп ошондой тапшырма берип атышпайбы? Анан бул генетический болуп атпайбы? Генетический. Алишер мырза, айтсаңыз, мына чек арада бир мындай түшүнбөстүктөр болуп кетсе, таш ыргытып бири-бирине Кыргызстан менен Тажикстан, башка жерлерден дагы көрүп атабыз. Ошондой деле же мисалы биздин бир спортчубуз, же биздин футбол командабыз, курама командабыз ийгиликтүү барып келсе эле, вот Кыргызстан деп бакырып бирге калабыз. Мына Табылды мырза айткандайчы. Андан кийин эле тынчтык болуп калса эле, кайра эле бири-бирибизди жемелеп эле сен туруп турчу, бул тигил деп калабыз да. Ошону кантип жоебуз? Теорияда мындай бир понятие бар да. Качан баягы локалдык кландар пайда болот. Эгерде бийлик алсыз болсо, дароо эле региондордо баягы баш көтөрөт да, байманаттар. Тарыхта ушундай да. Эгерде бийлик күчтүү болсо, дароо эле бул баары мамлекеттин деңгээлинде мындай көз караш пайда болот да. Ошондуктан мен ойлойт элем, сөз түрдө эгерде биз баарыбыз реформаны кааласак, биз түшүнүбүз керек да, бийлик күчтүү болуш керек. Мисалы мына коллегам айтып кетти, биз баягы сөз түрдө парламенттик системага өтүш керек да. Мен тескеринче, мен айтат элем, биз кайра президенттик системага барышыбыз керек. Мына Өзбекстанды көрүп атабыз, эмне үчүн алар азыр мындай алдыга жылып атат? Себеби бийлик күчтүү. Мына же мисалы баягы Сингапурду дайыма айтып жүрөбүз да, Сингапур. Али Куан Ю бул кадимкидей диктатор болгон. Башында 20 жылдын ичинде бүт оппозицияны камап, бүт массалык маалымат каражаттарды басып. Тартип мындай болгон да. Бизге тартип жетпей атат. Мен мына жакында Тажикстанга барып келдим. Эми шаарын карасаң, таң каласың да. Тажикстан дайыма бизде артта болчу. Ошондой эле ойлоп келет поезд. Дайыма азыр кирсең Душанбеде эми тазалыкты карасаң, тартипти карасаң, мамилени карасаң, таң каласың. Мен алар бизден озуп кеттир дегендей. Өнүгүү темпи боюнча 10 эсе ылдамдык менен келет аталар. Мирлан, мен айтып кетет элем, бизге тартип керек. Бийлик күчтүү болуш керек. Бийлик күчтүү болгондо, ошондо гана баягы кландар сразу диктатураны киргизебиз деп атат. Диктатура. Але мырза, Мыйзамдын диктатурасы. Мыйзамдын диктатурасы. Урматтуу коллегалар, биринчиден мен үчүн, жана Кыргызстан үчүн Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россия жана башка үлгү эмес. Биз аларды үлгү албашыбыз керек, эч качан. Мен дагы бир жолу айтайын, биз саясий трансформациядан өткөн коомбуз. Бир нече тепкич жогору турабыз. Биз базы өткөн жолду казактар, өзбектер, тажиктер жана башка маскалар дагы базы өтөт. Алар дагы келет. Ал бүгүн экономикалык көрсөткүчтөрү бир жет жакшырган эч нерсени билдирбейт. Бизде бүгүн бүт Россияны жана Бор Азиян мамлекеттерин кошуп караганда статистика боюнча кичи жана орто бизнестин көрсөткүчү алардан жогору турат. Бул экономиканын негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул баягы мен айтайын дедим. Негизги маселе мындай болуп атат да, урматтуу катышуучулар. Бизнестин бирок көмүскөй дагы көрүп атпайбызбы? Мына түштүктө дагы канча ал экономика, ал чоң маселе. Негизи мисалга айтып атам да. Азыр тиги Мирзиёев же тиги Путин же башкасы экономиканы тартып атпайбы? Ал башка маселе. Коом көтөрүш керек экономиканы. Ошондо мамлекет стабилдүү жана өнүгөт. Бүт Европа өнүккөн мамлекеттердин статистикасы жана экономикасы ошондой да. Жана айтып атпайбызбы бул жерден биз клан маселе болуп атат, кландар базып алды, анан тиги ал маселе эмес. Маселе эмес. Клан, анан мен вормун, анан мен бандитмин, анан мен баймын дегендердин тагдыры бир ай. Бир айдын ичине киргизе турган ийине киргизип, тартип киргизип кое турган мүмкүнчүлүк бар.
мен дагы бир жолу айтайын, мамлекетте бир гана бандит болуш керек. Бул менин сөзүм эмес, бул мамлекет. Анан тиги вор, анан тиги клан, анан тиги аксакал деген болбойт. Мүмкүнчүлүк бар деп атпайсызбы? Эмнеге кыла албай атабыз? Саясий эрк керек. Эми ага ал башка маселе. Ошондуктан кланга шылтап дагы болбойт. Мен бир эле мисал айтайын. Улуу Британияда Кудайдан жөө качкандардын бардыгы ошол жакта. Максим Бакиевке окшогон өз мамлекетин тоногондор дагы бар. Сомалиден өмүрү ките окугандар дагы бар. Чыгыш Европа, Америка, Латин бүт жактан келгендер бар. Индия, Пакистан, Бангладеш өмүр окугандар ошол эле учурда бүт ученыйлар ошол жок. Бири-бирин түшүнбөгөн калктар бир мамлекетте, бир мыйзамдын алдында жашнакай жашап, өнүгүп турушат. Ошондуктан клан, анан бандит эле ал маселе эмес. Ал жерде маселе эмес. Бүгүн бир эле бар. Бир жактан мыйзамдарды даярдап, шайлоого даярдаш керек, толук бирдей негиз жана мен айтып кеткен. Экинчи, коомубуздун аң сезимин көтөрүш керек. Түшүндүрүп айтыш керек. Алып аткан арам 1000 сомуң сенин балаңдын келечегин сатып аткан акча. 20 жылдан бери Түшүндүрүп коомубуздун деңгээлин бирок бир иш жүргөн эмес да. Деңгээлин көтөрүп туруп шайлоого тыкын даярдаш керек. Ким сатып ала турган болсо, ким добуш сата турган болсо камаш керек. Мен бул мыйзамды 2015-жылы дагы сурушталат. Ошондо гана бир жагынан коомубузду даярдап, экинчи жагынан мыйзамдык негизди даярдасак, ошондо потенциалдуу адамдар келет дагы, анан өзгөрүүлөр ошондо башталат. Мындай айтмак. Мына ошол закондорду деп атат. Алишер мырзанын немесине айтмакмын да, баягы башкаруу, президенттик башкарууга бир кишинин колунда, бир колунда. Мы же проходили это уже. Бунун баарын биз 2 жолу өттүк. Ал кашага үчүнчүсү Атамбаевди араң бир эле мөөнөтү бар болчу да. Ошого араң эптеп тийбей тиги срогуна жеткирип токтоттук да. Эгер 2 срок болсо кулаттышмакта анычы. Бир срогу болгондуктан аман калып калды да. Аман калып калды. Бизге бул болбойт. Себеп дегенде Кыргызстанда ментально аскердик демократия болгон. Урулар эч убакта ханга баш ийген эмес. Согуштук абалда гана мисалы үчүн калмактар же бирөө келип атканда ханды шайлап туруп анан топтолушкан, мисалы үчүн Ормон ханды шайлаганда тиягында Кокон, биягында орустар, тиягында Кытай дегенде анан кийин келип туруп, кел бир ханды шайлай туралчы, бирөө келип калса тиги чыга калабыз. Анан кеден сары келгенде тиги чыга калышканда бул бир. Экинчиси, кыргыздар ошондой мындай демократиянын негизинде болгондо гана жакшы өнүккөн. Анткени бири-бирине тийбейт, кландарга тийбейт. Эмне үчүн бийликтер кулап атат? Себеп дегенде жанагы бийликтин баарын кысып алганда кландардын баары биригип жанагы солто, сарбагыш, эмне ичкилик деген фондторго барып атат. Эмне кылабыз? Bundan кантип кутулабыз деп. Анан bundan кантип кутулмай элек, баланчанчысынын күнү чыккыла баарыңар кулатабыз деп туруп кулатып атышат. Суроо берейин бир. Биз азыр кайсы башкаруу системада жашап атабыз? Бүгүнкү күнү кайсы башкаруу система? Кланда бизде Кыргызстан. Расмий аталыш парламентский. Де юре. Нет, парламент. Де юре парламентский. Де факто президентский парламент. Өзүбүздү алдабайлычы. Ооба, президентский. Президентский системада жашап атабыз бүгүн. Сен айтып аткан президентский системада жашап Эми өзүбүздү алдабайлы кайра президентский системага өтөйлү анда. Жок, де юре кылып эле. Де юре эле кылып. Де факто жашап атабыз. Де факто де юре эле кылып коелу. Алисер, де факто жашап аткандыктан революция болбой жатат. Де юре болгондо революция болот. Себеп дегенде президент айтат, менин полномочиям мунун баары мен жасайм дейт. Анан кулайт. Түшүндү? Анда кагаз түрүндө парламент система кечеги күндөн кечишибиз керек да. Мына мен дагы бир жолу кечеги күндө өтпөйсүзбү? Ошо жок, кайталанбайт дейсизби? Мен сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Токтолотто жүргөн кечеги түшүнүктү биз токтотушубуз керек. Мына менин муунум бүгүн чет өлкөдө иштеп, ал жактын жашоосун көрүп, билимин алып, тажрыйбасын топтоп бүгүн даяр. Коктуголот, клан, аксакал, тиги уру, бул уруну токтотуш керек. Ошонун айынан кыргыз эли мына 2000 жылдан бери кырылып эле келе жатабыз. Бирок аймактарда ошондой болуп атпайбы? Мавля мырза, аймактарда ошондой болуп атпайбы? Жанагы тиги көчө, бу көчө болуп ошону мына аксакалдар айтып атпайбы? Эй, клан, анан аксакал, биз өзгөртөбүз. Генде жок.
Менин генимде жок. Биз өзгөртөбүз ошону. Токтотобуз. Качан Болду. өзгөртөбүз? Уру, клан, аксакал дегенди жыйыштырабыз. Качан Биз өзгөртөбүз? жаштакай, Айтчы. жаштакка Сен өнүгөбүз. алдантип койсоң эле өзгөрүп кетпейт. Мен эске көрбөдүм. 5 жылдан кийин сиз менен сүйлөшөбүз. Бул генетический. Кийинки 5 жыл. Бул генетический. Кийинки 5 жыл. Сен поколениең бүткөндө токтошу мүмкүн. Мавлян айтып атат. Токтосоң. Мен сизге айтайын. Менин классташтарым нерсени айтып чет коем. өлкөдө иштейт. Аларда түшүнүк да жок. Клан, аксакал, тие кир, буга бер, тиги көчө, бул урганы жок. Алар профессионал. Алып келип койсоң, финансын көтөрөт. Тигини тияк койсоң, көтөрөт. Алар жалпы Кыргызстанды карайт да, туурабы? Жалпы Кыргызстанды карайт. Кыргыздын жаңы форматтагы инсандары. Кана Кечегилер эмес, буларчы. Эптеп бир папканы көтөрүш керек, эптеп бир жерге отуруш керек, эски машина болсо дагы мен водителим болуш керек деген түшүнүк эмес. Ада креативдүү, жаңы технологияны колдонгон, жаңы форматтагы инсандар. Биз ошолорду алып келебиз. Аларды ким алып келет? Биз алып келебиз. Ошондой бир бала келип туруп жерден Биз шайлоого алып жеңип келебиз. алса, ошол алып келет. Сиз колдоп Ошол тургула, алып келет. биз алып келебиз, Менин өзгөртөбүз. бир суроом бар Мавлянга. Мавлян, сен деле уже зрелый возрастка келип калдың, туурабы? Ооба. Анан биз алып келебиз дейсиң, эми качан алып келесиң? Аны 20 жылдан бери айтып атат, bunun баары тең. Эл ишенип, Кудай буйруганда алып Сен келебиз. кыйкырып аябай ак сүйлөп аттың эле мына Зеленский бир райондун орун базарына араң жетти. Анан качан алып силерге айтып келесиң? берейин. Бул бир деп тур, экинчи токтоп тур. Бул айтып атат, закондорду алып барып кабыл алыш керек деп. Сен ким аркылуу өткөргөнүң атасың ал закондорду? Тетиги жогорку кеңеш аркылуу 1000 жылда да өткөрбөйт ошол законуңду. То есть сен керек, мен деле керек деп жүрөм. Бирок кантип жасайбыз деген формуланы айтпай жатпайсыңбы? Сен айтып атасың жаштарды алып барабыз деп. Гарвард менен Оксфордду бүткөн жаштар аябай көп азыр. Кана бийликке барганы? Бара албайт эч убакта. Урматтуу коноктор, 1 минутта калып атат, 1 минутта калып атат. Бара албайт. Барат. Жыйынтыктоочу сөздү. Негизи азыр мына ушул жаңы муундар деп ошол менен жыйынтыктап башында дагы ошо менен баштап атып эле. Ошого үмүт негизи бар, Сиз мына мойнуңузга алдыңыз, ошол тажрыйбаны сизден кийинки муунга өткөрүп бере алдыңыз беле ошо? Кыска эле жооп берсеңиз. Жок, мен өткөрүп бергенде эми бол тер эмес да. Жок, тажрыйбаңызды. Эми мен колуман келген аракетти жасадым. Далай жакшы нерселерди жасадым. Но бирок мен сөз жүргүзүп атканым башкача болуп атпайбы? Мен жакшы дегенде эмес, же бул жакшы дегенде эмес. Акыр аягындагы жыйынтык тескери болуп атканын айтып атпайбы мен? Могу жерде жакшы балдар, мен буларды жакшы билем. Жакшы функционерлер. Но Мындай балдардан дагы көп, бирок чыга албай атышат деген эле сөз да. Эч чыга албайт, кантип чыгат? Ошо. Вот. Эки гана жолу бар да, чоң модернизациянын эки эле жолу бар. Революция же болбосо эволюция, да? Бизде ким жасат? Мавлян жасай алабы реформаны? Да его не допустят туда на пушечный выстрел. Бизде система бир гана источниктен тетиякта. Ошояк реформация кылабыз десе, Пашинянга окшоп, же болбосо тиги Зеленскийге окшоп. Жылат реформа, да? Антпесе жылбайт. То есть, революция кылабыз десек, мы 2 жыл жасадык, эчтеке чыккан жок. Уже жетек, да, бизге керек То жок. есть тут чоң модернизациялык план, мамлекеттин табиятын, бийликтин табиятын өзгөртүүгө байланышкан чоң модернизациялык план керек. Ал конституциялык реформа менен гана ишке ашат. Башка жол жок, балдар. Рахмат, Кубатбек мырза, сиз Аксакалдын сөзү менен жыйынтыктайлы. Барыңыздарга чоң рахмат, аябай жандуу бир дискуссия болду окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен ой бүгүнкү көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Менин атым Мирлан Айталы. Жакшы калыңыздар.